ошол тагдырдын буйругу, биздин мамлекеттин берген мүмкүнчүлүгү, жетекчиликтин көрсөткөн ишеними менен 10-жылы бардым. 2010-жылы бардым. Бул менин ошол өлкөгө экинчи жолу барышым болчу. Бирок королеваны биринчи көргөнүм, андан кийин да бир топ жолу көрдүм. Ошол элчилердин катышуусу менен королеванын өзүнүн протоколунун чакыруусу менен боло турган иш-чаралардын 1 жылдык программасы 1 жыл мурда эле берилет экен. Мына эмки жыл үчүн быйылкы ноябрда уже алып, анан ошол ар бир иш-чарага кайсы күнү, саат канчада, кайсы жерде болот. Анан биз эми жанагы пландуу өнүгүүгө көнгөн мамлекетте тарбияланган болсок дагы, мени өтө таң калтырган тарабы ошол болду. Бул өзгөрбөйт да экен. Мен ошондой иш-чаралардын көпчүлүгүндө көрдүм. Андан тышкары эми жанагы эң чоң окуялар болду, аларды алдында айтармын. Бирок эң биринчи ошол албетте расмий кызмат менен, милдет менен бараткандан кийин ишеним каттарымды тапшыруу аземинде биринчи жолу королеванын ушу маңдайына чыктым. Ал кишинин сүрү бар да. Эми бул кандай гана кишилиги, улуу мартабасы, анан даражасы, асыл саадалыгы, булардын бардыгы кошулуп туруп бир жөнөкөй кишиде ошонун бардыгынын бир кишиге сыйганын көрүү, бул өзүнчө кишини толкуната турган, сүрдөтө турган нерсе болот. Кирсем эле туруптур да бул. Анан баягы сүрдөгөн, толкунланган деген ал андан да көбөйүп кетет экен, бирок бир чети жанагы кошо кирген кишилер ошол жер коюп коюп эле анан кайра чыгышат экен. Анан бир замат өзүңдү топтойсуң. Себеби ал киши өзүнүн баягы чындыгында бир энелик мээрими, аялдык бир жакшынакай энергетикасы менен ушундай кишинин жанында келдим, бир мамлекеттин өкүлү болуп келип атам деген сезим менен бир өзүңдү топтойсуң да. 15 минутталык бөлүнгөн убакыт андан бир аз узап кетти. 35 минуттага созулуп туруп. Мен биз даярданып атканда көпчүлүк айтышканда, королева элчилерден ишеним каттарын алганда негизи жеңил темаларга эле сүйлөшөт. Маданият, ошого байланыштуу нерселер, турмуш, ушундай нерселерди эле сурайт го деп айтышкан да. Ким өзүнүн башынан өткөн болсо. Анан бирок мамлекет жөнүндө айтышка туура келет. Аны муну даярданып алганбыз, бирок анан ошол сөзүбүз уланып кетти. Маданияттан башка деле сөздөр болду да. Биздин мамлекетке байланыштуу маалыматтарга өтө кылдат мамиле кылганын, жалпы мындай бир даярдыкта болот эми. Анан даярдыктан тышкары ал кишинин өзүнүн дүйнөлүк көз карашы, масштабдуу көз карашы, дарамети менен кичинекей Кыргызстан дебестен Кыргызстанга болгон мамилесин мен ошол кабыл алган мезгилде байкадым. Жакшы сөз болду, жакшы кабыл алды. Мен чындыгында чыкканга чейин ошол бир эч бир өзгөрбөгөн, кол менен кармалбаган бир өзгөчө бир энергетикасын сездим. Анан кийинки иш-чараларда дагы бир топ жолу жакын арада көрдүм. Королева өзү бир жылда 2 жолу кабыл алат. Мына жайында өзүнүн туулган күнүнө карата иш-чара болот. Июнь айында анан жаңы жылдын астынан дипломатиялык корпуска Букингем сарайында прием берген. Ошо жаңы жылдын астынан, жана Рождествонун астынан прием берген. Ошол жерде да элчилер катышышат. Ар бир элчинин жанына ошо королева өзү баш болуп туруп, падышалык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн бардыгы катар менен өтүшөт. Ар бир мамлекеттин элчисин тааныштырган мезгилде, бул киши деп эстеткен мезгилде, ошол мамлекет жөнүндө бир эки ооз сөз айтканга даярдыгы бар, эч кимесин адаштырбайт. Мен ушуларга аябай күбө болдум да, таң калдым да. Анан Кыргызстанга бүгүнкү король, кечээки принц Чарльз, бүгүнкү падыша келип кеткен. Ошону мен падышалык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн дээрлик көпчүлүгүнөн уктум. Кыргызстан дегенде эле ушу барган элем, анан королеванын
кичүү уулдардын бирөөсү да келип кеткен бияка. Анан мен иштеген маалда Британиянын Британиянын тарыхында өзгөчө тамгалар менен жазылып калган эң ири дүйнөлүк масштабтагы дейбизби ушундай окуяларга туш келдим. Алардын бири Royal Wedding, небересинин үйлөнүү тоюна биздин мамлекеттин атынан катыштым. Өзүнүн алмаз юбилейине, бриллиант юбилейине биздин мамлекеттин атынан катыштым элчи катары. Анан Олимпиаданын ачылышына жана жабылышына бардык расмий иш-чараларына ошо биздин өлкөнүн өкүлү катары катыштым. Булардын баарында королеванын үй бүлө мүчөлөрүнүн көпчүлүгүн көрүүгө, алар менен баарлашууга, бул жакшы мүмкүнчүлүк болчу. Кыргызстан жөнүндө пикир алышууга, кээ бир маселелерди коюуга, мисалы үчүн мына элчиликтин ачылышы, биздин соода-экономикалык мамилелердин жаңы бир деңгээлге көтөрүлүшүнө, мурдатан даярдалып бирок кол коюлбоо деңгээлине жетпеген келишимдердин каралышына, кичине бир алдыга жылышына тиешелүү маселелерди талкуулоо мүмкүнчүлүгү болду. Мен тааныган королева кандай? Эми ар кимдин өзүнүн тааныган, өзүнүн билген Елизавета экинчиси бар. Мен расмий жагынан тышкары жеке адам катары, аял киши катары мен ал кишини кандай деңгээлде болбосун, канчалык анын өзүнүн социалдык эс тутуму бай болбосун, бул киши 70 жыл дүйнөнүн тарыхына бул оңой мезгил эмес болчу да турбайбы. 3 муун өсүп чыккан бир доорду көрүп турду, байкап турду, ага аралашып турган киши да. Канча кишини көрдү, канча мамлекеттин жетекчилерин, кандай ири окуялардын уюштуруучуларын, күбөлөрүн көрдү, укту. Андан тышкары жумасына өкмөт башчысы бул кишиге дүйнө жүзүндөгү эл аралык абал боюнча дагы өзүнүн өлкөсүнүн ичиндеги бардык маселелер боюнча маалымат берип турат. Ушунчалык маалыматтын жана агымында анан өзүнүн жанагы таажысынын оорлугунун астында калбаганын, баягыдай жакшынакай, назик аял бойдон, мээримдүү эне бойдон калгандыгы. Бирок өзүнүн ушул жанагы бүт бою денесине сиңирип алган мамлекетчилдик, патриоттук, башкаруучулуктун асыл сапаттары бирөөгө жанында турган кишиге басым көрсөтө тургандай эмес эле да. Ошонун баардыгы бир өзүнчө чырайлуу болуп жарашып турат. Анан ушундай бир өзгөчө инсан экендигин, кыргызча айтканда кутта арыган инсан экендигине мен чын дилимден ынандым, көрдүм. Ошондой кишини көрүп калганыма, таанып калганыма тагдырыма ыраазымын. Бирок 96 жашта эле мен бул кишини 100дөн ашат го деп ойлочумун да. Энеси 102 жашында кетти. Атасынын жашын берсе, сиңдисинин жашын берсе, бул киши анын өзүнүн чыйрактыгын, өзүнүн баягы мына эми ушул маалга чейин эч бир бирөөгө муктаж болбой, эртең мененки тамагын да өзү жасаган, кандай киши бул? Машина айдаган, ат минген, анан жанагындай ошондой маалыматтардын баардыгына бири-бирин адаштырбастан ошонун баарын кармап, ошонун баарын ордорду менен коюп, тартиптештирип көтөрүп жүргөн киши бул баягы бир кишиден көбүрөөк киши да. Ушундай бир сөз бар го, жана бул өзүнүн боюна караганда, өзүнүн баягы немесин өлчөмүнө караганда да кенен киши деп да. Менимче бул каныша бир нече эсе сан жеткис эсе мындай өзүнүн баягы физикалык көрүнүшүнөн чоң, ошондон терең, ошондон кенен киши болчу.